Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр. Бүгүн мына биз буйруса Кара Балта шаарына караштуу Сарбулак айылында турабыз. Ушул жерде ат бар экен. Буйруса ушуну тартып, маалыматын алып көрсөткөнү келдик туугандар. Азыр 5 жаштагы караке түстөгү ат сатууга чыкты. Азыр ушул аттын маалыматын, аттын ээсинен алып беребиз туугандар. Сиз аттын азыр маалыматын бериң, каны кандай, жашы кандай, эмне болгон өнөрлөрү бар, эмне кылып көрдүңөр, ошолор боюнча айтып кетиң. Айта бериңиз, маалыматын бере бериңиз. Ат 5 жаш. Аттын жашы 5те. 5 жаш. Таза кандуу Трон деген айгырдын баласы. Трон деген, Прямой баласы Трондун. Тронду мисалы азыр мояктагылардын бардыгы эле тааныйт атты. Тааныйт. Трондун балдары чуркап эле жүрөт. Үйүргө койдум 4 жашында. 4 жашында үйүргө. 4 жашында үйүргө койдук. Канча жыл жүрдү үйүрдө? 1 эле жыл коштум. 1 жыл. 7 бейге коштум. Жетөтөн түштү кулундар. Кулунду жакшы берет экен негизи. Жакшы түштү кулундар. Баягы кулунду чайнап андай жаналар жок экен тиштеп. Жакшы карайт экен үйүрдө. Додого да салып көрдүңүзбү? Додого мондой чоң додого деле салган жокмун, бирок мында аттарды жана улак болгондо көрөчү. Салаттым нормально. Кирет, койгон жагынан коет. Атты бери бастырчы, азыр мен аттын да бир мүчөлөрүн көрсөтүп коеюн. Баягы буттарын, аркасын, алдын, Ат негизи таза кандуу жылкы экен туугандар. Санеттерин, арка жактарын көргүлө. Баягындай. Бери караткын. Азыр алды жактарын көрсөтүп коеюн. Төшүн көргүлө. Бутунда така жок экен, Така кагылбаптыр буттар. Негизи ден соолугуна жооппу? Ден соолугу баары жакшыбы? Ден соолугу баары жакшы. Жегени, ичкени? Жегени бүт нормально. Бул минилбейт казыр, үйдө турат. Кичине койруп көрчү, баягы абайла, жер баягы тайып кетпесин. Учкаяк жылкы экен, буттары жеңил. Кандуу да бул. Баягы такасы жокко дагы могу бир аз коркуп чабып атат, тайып кетпесин. Абайла. Болду, туктат. Аттын баазын айтың эми, баазын канча дейсиз? Баасы $5000. $5000. Кемин кылып бересизби? Сүйлөшөбүз. Аны жүрүп беребиз бир аз. За граница кандай кылабыз? За граница өткөрүп бересиз. Өткөзүп беребиз. Болду, мына маалыматын алдык туугандар. Бул байкенин мен номерин жазып кетем. Номерлерине байланышып, сураңыздар туугандар, дагы жетишсиз маалымат болуп калса, кимдир бирөө укпай калса, бул байкеден кеңири тартынбай сурап, анан канчадан кийин тынчыңыз салбасын? Түнкү саат канчадан кийин тынчыңыз салбасын чалып? Баягы түндө да чалат да. Болду туугандар. Түнү жарымда байкени да тынчын албагыла. Байке дагы бойдок же жаш жигит эмес. Ошондуктан түнү менен тынчын алып кыйнабагыла туугандар.